достор, биз бүгүн Алай районуна караштуу Кабланкөл айылынын Эркес Сары жайлоосунда турабыз. Бул жерде жайлоо шартына байланыштуу бала бакчалар бар экен. Ошол бала бакчалардын бири менен бирге таанышып келели. Анда эмесе кеттик. Достор, биз бала бакчанын ичине кирсек, бул жерде сабак бир нече мүнөттөн кийин башталат экен. Анда келгиле, биз дагы ушул жерде отуруп, эжеке менен бирге сабак өтөйлү. Канаке балдар, келдиңерби? Анда биринчи саламдашып алалы. Саламатсыңарбы балдар? Биз бир жылдан бери жайлоодо жолугушпай бири-бирибизди абдан сагынышып калдык, а? Кана бири-бириңер менен саламдашып алгылачы? Азаматтар, отургула. Достор, бул жерде дагы аябай сонун китептер бар экен. Ал китептердин ичинде биз үчүн пайдалуу болгон жомоктор бар экен. Келгиле, ошол жомокторду биз биргеликте окуйбуз. Кумурсканын уюгунан кубанычтуу үн чыкты. Жата бербей тургула, жаз жаркырап, күн чыкты дейт. Аябай сон турбайбы? Биз өткөн сабакта кайсы теманы өттүк эле? Кыргыз улуттук, кыргыздын акыйнек айтыш. Акыйнек айтышканды үйрөнгөнбүз, а? Канаке балдар, быйыл кайсы жыл деп билесиңер? Ой, азаматтар, менин балдарым бардыгын билишет да. Биз андай кечеги өткөн сабагыбызды кайталап алалы. Кана балдар, аткарып бере аласыңарбы? Аткарып бергилечи анда. Акыя, 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 акыя. Менин апам мода, кийгендери кожа. Сенин апаң айчырак, кийгендери чөпүрөк. Акыя, 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 акыя. Акыя, акыя, акыя. Көйнөгүм туфилимдин такасы, көйнөгүмдүн жакасы. Ушултурган жумагыл, ысык көлдүн бакасы. Акыя, 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 акыя. Автобустун эшиги ачылса да жабылбайт. Ушул турган бактыгүл улууларды сыйлабайт. Акыя, 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 акыя. Канаке балдар, быйылкы тарых жана маданият жылына карата биз өзүбүздүн кыргыз элинин улуттук боз үйү менен таанышабыз. Бул эмне балдар? Баштык. Бул боз үйдүн баштыгы. А бул эмне? Аяк. Булчу? Бул шырдак. Бул куржун экен. Бул энебиз эмне кылып жатат? Шырдактын үстүндө эмне согуп жатат? Ойма. Боо согуп жатат. Достор, биз сабак өтүп бүткөн соң жомокко дагы кезек келип жетти. Анда кеттик. Анда эмесе балдар, бүгүнкү жаңы теманы баштайын, Мен силерге кыргыз элинин жомогу Коёндун арманы деген жомокту айтып беремин. Силер тынч отуруп кулак салып угуп олтургулагын. Саламатсыңарбы балдар? Мени тааныйсыңарбы? Мен киммин? Азыр эжекеңер жомок айтып берип жаткан Коён менмин.
Лай, мен токойго эс алганы келе жатамын. Ай, күчүк келе атат. Ай. Өлдүм. Ай. Ой, курган башым. Ой, зорго эле дем алдым. Зорго качылып кутулбадымбы? Мына койругумдун кыскалыгы мага аябай жардам берди да балдар. Эгерде койругум узун болгондо апетип эле тиштеп алмак экен. Ой. Мага бардыгы душман. Дүйнөдөгү эң коркок мен балдар. Асмандагы ылачын, адамдар, иттер, карышкырлар, ал тургай асмандагы учкан куштардан бери аңдыганы мен. Каргалар дагы кичинекей бөжөктөрүмө ирип кетет. Арман башым ай. Ой, зорго кутулбадымбы? Ой, түлкү келе жатат ай. Эми бул мени сөзсүз жейт. Кел. Ай. Кетус. Дос болобуз экөөбүз. Коене. Ай, карышкыр. Ой, өлдүм. Карышкыр. Ай. Бул менин олжам болчу. Кайдан чыгардың сен, а? Бул менин олжам. Мен алдым, мен таптым. Жок. Буну мен таап кеткем. Ой. Коенек Коенек кычып кетип тургу. Коенек жокку. Кана, тап. Бас. Ой, зорго кутулбадымбы? Дүйнөдөгү эң коркок мен балдар. Менин арманым күч. Шырп эткен дабыштан баарынан коркуп жашап өтмөй болдум. Ошол сууга барып мен чөгүп эле өлүп алайынчы, балдар. Вак. Ой, коян келе жатат го? Ой, бакка качтыбы менен? Дагы ким? Ой, бакалар менен качып кетти. Бакалар менден коркот турбайбы? Мен баарынан коркомун. Дүйнөдөгү эң коркок мен десе. Ай, бул жерде кумурскалар жүрөт. Бул жакта болсо коңуздар жүрөт. Мен буларды бутту менен тебелеп өлтүрүп сала аламын да. Менден да корккон жаныбарлар бар турбайбы? Дүйнөдөгү эң коркок мен десе. Бул менден да корккон жаныбарлар бар экен. Ай, өлбөймүн балдар, өлбөймүн. Мен мындан кийин жашаймын. Менден да корккон жаныбарлар бар экен. Мен коркок эмесмин. Мени коркок дебесин. Кана балдар, жомокту уктуңарбы? Ооба. Жактыбы жомок? Ооба. Коен кандай экен? Жакшы. Коен эмне үчүн коркту? Карышкыр. Иттер кубалады, анан ал эмне деп чечти? Мен өлгөнүм. Мен шырп эткен дабыштан коркуп жүрүп эле өтүп кете турган болдум. Андан көрө өлүп эле алайын деп каяка жөнөдү? Дарыяга жөнөдү. Ал жерге барып эмнени көрдү? Бакалар эмне кылды? Коркуду. Коёндон коркуп сууга түштү. Дагы эмнелерди көрдү? Кумурска, чегиртке, коңуздардын бардыгы коёндон качышты. Анан коён кандай чечимге келди? Мен өлбөй эле койгонум жакшы. Мен жашайдан корккондор бар экен. Менден да корккондор бар экен. Дүйнөдө Андан көрө мен үйүмө барып жашайынчы деп. Ооба, мен өлбөйүн. Менден да корккондор бар экен. Дүйнөдөгү эң коркок мен экенмин десе, менден да корккондор бар экен. Мен эми өлбөймүн деп, дүйнөдө мен коркок эмесмин деп үйүнө кетти. Азаматтар, түшүндүңөрбү жомокту? Ой, азаматтар. Мына достор, өзүңөр көргөндөй, биздин бала бакчадагы досторубуз аябай таанттуу экен. Алар ырдап, бийлеп, жада калса табышмактарды да кайтып бере алат экен. Мен аларга суроо бердим, алар бат эле жооп берип калышты. Мына менин жанымда турган кыздын аты Нурсулуу. Ал 3 жашта. Келгиле, мен ага суроо берип көрөйүнчү. Нурсулуу, айтчы, биздин президентибиз ким?
Атанбаев. Азаматсың. Мага ким табышмак айтып берет? Карагайсыз тактасыз, көпөрө салат балтасыз. Бул эмне балдар? Очок кыйрык кеймекен, алды элеген ненемсен, бүт дүйнөнү кыдырсам да таба албаймын сага тең. Булагыңдан суу ичем, гүлсарыңдан гүл үзөм, балдан саттуу сездет, багамаңды мен жесем. Апакем сүйкүм көздөрүң, акыл айткан сөздөрүң, сиз күткөндөй боломун, эс акылга толомун. Жашымда сизди кыйнадым, бешикте жатып ыйладым, чоңоюп эми келатам, ардактап сизди сыйлаймын. Шайыр кылып беллерди, шашен кууду бүлдүргөн, шатырата кол жууп, элдин бар сүйүнгөн, шашен ким? Кууду. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Асманда жылдыздар жымыңдап карашат. Алар дагы бизге окшоп тыштыкты самашат. Бийик-бийик соолордон, ак мөңгүллүү тоолордон ата бабам элим жашаган. Байыртадан элим кылымдар көчпөй, көкөлөп өссө бер алдыга. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, калпактуу кыргыз элим, агалай бей кыргыз элим, ата мекеним. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү жакшы самалык мындагы балдардын билимин өркүндөтүү үчүн жана алардын ата-энелерин, тарбиячылардын усулдук жөндөмүн арттыруу жана тажрыйба алмашуу максатында атайын жогорку окуу жайлардан окутуучулар келишип, ар тараптуу мастер-класстарды өтүшөт. Балдар жайлоого келип, жайкы мезгилдерде эс алышып, мектептен алган билимдерин унутуп калбас үчүн кичи библиотекаларыбыз бар. Мына ушулардан жомокторду, китептерди окуп, эжекелери менен бирдикте 3 саат бою ушул жерде жалпы сабактарын кайталашып, унутуп калбас үчүн мектептеги болгон китептерди кайталап окуп турушат. Мында балдар жайлоо шартында окуу үчүн кызыгуу аябай жакшы. Жайлооло позу тикпесе, жадыра кымыз ичпесе, ошол да толук кыргызбыз. Мына достор, жайлоодо аба ырайы суук болгондуктан биз жылуу кийимдерибизди кийип, эшикке кыргыздын улуттук оюндарын ойногону чыгып кеттик. Мына жүргүлө, алар менен бирге ойнойбуз. Кана кыздар, биз бүгүн ойун ойнойбузбу? Алар мени чакырып жатышат, мен алардын колун кармап, бүзгөнгө аракет кылып көрөйүн. Мына достор, өзүңөр көргөндөй кыздар командасы жеңишке ээ болду. Ура! Мына
достор, биздин кезек эми жоолук таштамай оюнуна келип жетти. Анда мен жоолук таштамай оюнун баштап берейин. Кана балдар, көзүбүздү жумабыз. Азыр түн. Эми балдар, көзүбүздү ачабыз. Күн. Артыбызда карайбыз, кимге таштапты? Азиза Асемага жетип чабып ал да. Эми бизге Асема ырдап берет. Мезгил жетип тилеймин, чоңоюп жет тилеймин, өмүр бою унутпай атакемдин тилегин, өмүр бою унутпай апакемдин тилегин, шаттык менен оюнга канып турган балалык, ал олоңгонот болуп жанып турган балалык, ал олоңгонот болуп жанып турган балалык. Биздин кичинекей досубуз Кайрат бизге өз өнөрүн тартыламакчы. Анда бирге күпө бололу. Hey, Манас, Манас болуп тур, Манас атка конуп тур, улук жашын сурасаң, 12-ге толуп тур, тору чарды миниптир, огут бөстү кийиптир, ошол кезде Манасың урунарга тотаппай, урушарга жол таппай, атышарга ок таппай, кечерине чок таппай, зың-зың этип кенебей, кара Кытай манжууну кагышарга ой кылып калган экен кабылан, бушкагына теңебей, кыйла журттун кырганын, Кытай кырдык кылганын, эбагой